Сенин айланаң өнүгүп атабы, армия сөзсүз өнүгөт экен. Жаңыланып атабы заманың, армияда жаңыланат экен да. Жаңылып турасың карабалда. Башка студенттер ал кезекте эмне кылып жүргөн болот? Эс алып жүргөн болот. Ошондой сыяктуу эле да. Нөмөткө чыкканда мен үйдө балдарды карайм. Мен нөмөткө чыкканда келинчем карайт. Биз офицер болуп тандалып өз окуганбыз, ошону билип туруп окуганбыз да. Эң кымбат нерсе бул Адамдын өмүрү. Өмүрү, ден соолугу. Аялдарына негизи медаль бериш керек бул аялдарыбызгачы. Үй бүлөңдө тынччылык болбосо эч качан кызмат кылбайт. Эртең ошо 29 май куралдуу күчтөрүнүн күнү. Ошондо учурдан пайдаланып дагы ушу биздин генералдарга, офицер, прапорщик, сержант, ушу катардагы жокер жана биздин ушу куралдуу күчтөрдүн ардагерлерин куттуктап кетем. Карегим сенсиң мекеним, кайраты күчтүү жигитмин. Кудай саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Сиздердин байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мына бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнүн 32 жылдыгын белгилеп атабыз. Байрамыңыздар кут болсун, ишиңиздерде ийгиликтер коштосун дайыма. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар, ушинтип Кыргызстаныбыздын коргоочулары болуп жүрө бериңиздерге тилектешпиз. Рахмат. Ушу балыкчы шаарындагы сиздерди эфирге чакырып жатып, ушу 38 жылдыкка карата да эң биринчи эле ушул куралдуу күчтөрүнүн тарыхы баарыбызга белгилүү болгон менен ага да бир кыскача кайрылып өтсөк, сиз тараптан болсун. Рахмат суроолордорго. Вот быйыл 32 жылдыгын өткөзүп атабыз куралдуу күчтөрүнүн Кыргыз Республикасынын. 92 жылы 29 майда Асар Акаевдин жарлыгы менен белгиленип келди ата, ошо уже 32 жыл болуп калды. 32 жылдан бери жакшы жетишкендиктер болду. Көптөгөн Баткен согушу болду, андан бери революцияларга катышты аскер бөлүктөр, куралдуу күчтөрү. Азыркы жакшы деңгээлдерге жетип калдык. Чоң деңгээлдерге жетип калдык. Жакшы камсыздоолор болуп калды. 30 жылдын тегерегинде уже жакшы камсыздоо болуп калды. Мурунда эми кандай аскер бөлүктөрдө офицерлер, сержанттар, жокерлер формалары ар кандай болчу эле. Азыркы баары бир төстө форма кийип калдык баардыгыбыз. 2013 жылдан баштап. Жакшы деңгээлге жетип калдык азыркы учурларда. Азык-түлүктөр менен да камсыздоо жакшы болуп калды. Техникалар жаңырып, техникаларда жакшы камсыздоо болуп калдык. Жаңы түптөлүп башталганда, анан кийин азыркынын ортосундагы баягы иштеп жүргөн адамдын катары айырмачылыктарды санап өтсөңүз да, кандай артка кетүүлөрдөн алдыга кетүүлөрдүн ичинде мындай этаптарды басып өттүңүздөр? Сиздин куттуу студияңызга чакырып бүгүн куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкерлерин байрам менен куттуктап жатканыңыздарга. Жогоруда айтып өткөндөй, Кыргыз армиясы жаш болгон менен 32 жылда атабыз, азыр эми 32 жыл жаш болгон менен мындай бир тарыхый оор бир жолдорду басып өттү. Ошол эле баарыңыздарга белгилүү ошо мурунку кирген ошо Советтер Союзу урагандан кийин Кыргыз мамлекети өзүнчө эгемендүү болуп, анын ичинен өзүнүн армиясын түзүп, алдыга карай бет алгандан баштап ушул оор чоң сыноолордон өттү. Азыр айтып жаткандай ошо азыркы мурунку армия менен азыркы армиянын салыштыруу деп атпайсызбы? Ошол эми айырма өтө эле чоң. Ошол кездеги жаш бутуна туруп келаткан армия, өз алдынча болгон мындай бир тажрыйбасы жок армия менен азыркы өнүгүүгө карай бет алган, өнүгүүнүн үстүндө, изденүүнүн үстүндө келаткан армиянын айырмасы асма менен жердей деп айтсам болот. Мен эмнеге дегендеги ошо кездеги мына армиянын жаңы башталышына турган биздин аскер башчылар болгон аракеттерин жумшап, ушул Кыргыз армиясын түптөп сактап калалы деп ушул бардык структурасын түзүп, армиянын багытын түзүп беришти, жолго салып беришти. Мына азыркы учурга акыркы эми дүйнө өнүгүп атпайбы, азыр ошо дүйнөгө кадамды чогуу таштап, Кыргыз армиясы да өнүгүүнүн үстүндө, күнүгө изденүүдө, күнүгө жаңылыктар. Азыр эми талап жашоонун ушул дүйнөдөгү жашоонун талабы ошону талап кылып атат бизге. Өнүгүшүбүз керек, изденишибиз керек, жаңы нерселерди киргизишибиз керек. Кудайга шүгүр, азыр жогоруда айтып кеткөндөй бир системага кирип калдык. Баарыбыздын ушул камсыздоо тарабынан, курал жарактын жаңы түрлөрү менен камсыздоо жагынан
башка эле бүт эле ушул жоокерлерден баштап ушул башкы офицерлерге чейин камсыздоонун түрлөрү боюнча бирдей бир системага кирип азыркы учурда Кудай шүгүр деңгээл жогорулап өнүккөн мамлекеттердин армиясы менен тең тайлашып ошолор менен талашып тартышабыз да. Негизи ушул өнүккөн мамлекеттердин армиясы менен тең тайлашып дегенде биз көбүнчө кайсы мамлекеттердин армиясы менен тең тайлаша алабыз дагы жана алар менен биргеликте бизде окуулар болуп турат кимдер менен өткөрөбүз көбүнчө? Саламатсыздарбы? Силерге чоң рахмат. Жогоруда да жакшы сөздөр айтылып кетти. Биринчиден ушу бүгүн биздин кесиптештер, чек ара кызматкерлеринин бүгүн майрамы. Учурдан пайдаланып, ушу бүгүнкү чек ара кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм. Мына биздин коллегабыз Руслан Токтогазиевич эң биринчилерден болуп, жоокер, катардагы жоокер болуп 1,5 жыл кызмат кылган чек ара кызматкеринде. Мына азыр болсо ушу Балык шаарында жайгашкан 26-136 аскер бөлүгүнүн командирине чейин жетти. Мына катардагы жоокерден азыр жолдош полковник болду. Ушу аскер бөлүгүн азыр башкарып эмеп жүрөт. Анан эртең ошо 29 май куралдуу күчтөрүнүн күнү. Ошондо учурдан пайдаланып дагы ушу биздин генералдарга, офицер, прапорщик, сержант, ушу катардагы жоокер жана биздин ушу куралдуу күчтөрдүн ардегерлерин куттуктап кетем. Кааларым ден соолук, узун өмүр, ушу мекенибизде тынчтык болсун, мекенибиздин кызыкчылыгын гана ойлоп, ошолорго гана биз кызмат кылабыз. Анан биз ушу Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун форматында биз азыр мына буюрса ушу Балыкчы шаарында эле сентябрь айында 3 машыгуу өткөзөбүз. Эл аралык машыгуудан бул эшелон 2024, поиск, издөө 2024, биргелешкен иш аракеттер боюнча 2024 деген 3 машыгуу болот. Андан тышкары биздин куралдуу күчтөрдө мына Тажикстан Республикасында чек 2024 машыгуусуна катышабыз. Мындан тышкары Шанхай уюмунда дагы биздин куралдуу күчтөр активдүү катышууда машыгууларда, эл аралык машыгууларда. Бизде да чоң практика алууда бул машыгуу боюнча. Бизде куралдуу күчтөрдүн өздүк курамдары, кошундары, аскер бөлүктөрдө узак жол жүрүштөргө катышууда. Уна техникалар менен узак жол жүрүп, андан ары темир жол менен жол жүрүүсүн улантууда. Асман менен, учактар менен жол жүрүүсүндө чоң практика алууда. Ок атуулар, ошо жогоруда көрсөтүлгөн уюмдар менен биргелиште иш алып барып, ошо офицерлер дагы чоң практика алууда да. Ошондой. Ошо практика жүзүндө анда көп эле мындай кызыктуу нерселер болот экен да. Башка жактан, башка өлкөлөрдөн келе турган болгондо да, ошондой бир бүгүнкү күнүбүздү мындай жарык маанайда өткөрүш үчүн, сиздердин да көңүлүңүздү көтөрүш үчүн, себеп дегенде сиздер дайыма мындай даярдыкта турасыздар да, туурабы, мекен коргоочулар болгон үчүнчү. Анан ошондуктан бүгүнкү сөзүбүздү мына официалдуу түрдөн башка жакка бура турган болсок, кандай кызыктуу нерселер сиздердин иш практикада, иш жүзүндө болуп турат, ошолорго токтолсоңуз, Да, айтып атабыз го, армиянын кызмат кылышы өзү кызык. Эми бул изденүү өтө кызык нерсе да. Ошо жоокерлерди мисалы алсак, ушул окууну бүткөндөн кийин же үйүнөн эле алып келип эле ошону баштап үйрөтүш, ошону эле эмне деген эмгекте талап кылат. Ошого биздин офицерлер, прапорщиктер, аскер айымдары ата болушат, апа болушат. Эми граждандык жашоодогунун алып чыгып, аскердик тартипке салыш. Андан кийин азыр жогоруда айтып өтпөдүбү, бизде эми жеке эле ушул Шанхай кызматташтык уюмунда жанагы Жааматтык коопсуздук уюмунан башка мамлекеттер менен деле биз тажрыйба алышабыз. Көп мамлекеттер менен. Эми ошого боюнча аракет кылуу, эми ошол мисалы ушу Европа өлкөлөрүндө барып тажрыйба алышып келүүгө мыктылар болот да. Издениш керек, эмгектениш керек, талапай эмгек кылыш керек. Мунун баары өтө көп практиканы талап кылат, окууну талап кылат. Бардык жагынан даяр болгондо анан барып өтөбүз да, өзүбүздө армиябызды Кыргызстандан ичине уят кылып башыбыз керек. Табдоо курстары. Ушунун баары кызык нерсе биздин кызматта. Эми сөзсүз түрдө жеке жашоону унутпайбыз, башка баягы үй бүлөнү деле унутпайбыз, чогуу алып кетебиз дегендей. Карым-катнаш, карым-катнаш, коомдук
молеке иштер иш-чаралар, эл менен байланыш, тыгыз байланыш, окуучулар менен байланыш, ар кимден ар кандай мамиле келет. Армиядагыдай тартиптүү эл менен, окуучулар менен сүйлөшө албайсың дегендей. Же болбосо жаңы эле келген армияга келген жоокер менен мурун кызмат кылып мындай опыту бар, жанагы тажрыйбасы бар адамдай сүйлөшө албайсың. Аларга коолуш керек, ата-энесиндей жакшы мамиле кылыш керек биринчи. Анан тартипке салыш керек. Окуучулар келгенде мындай ата-эне катары, улуу байке катары сүйлөш керек. Колуп туруш керек. Кызык ушунун баары. Жакынкы мамлекеттерде сыркарадагы Европа өлкөлөрүнө деле барып турабыз тажрыйба алыш үчүн депчи. Ошол жерде сиз өз сөзүңүздө да белгилеп кеттиңиз, аябай изденүү болуш керек, анан мыктынын мыктылары барат депчи. Демек, аяка дагы даярдыктар менен анан кийин баягы тил маселесинен деле болот да, туурабы? Ошол жагынан кандай болот? Сиздер же тилди кошо окуп кетесиздер? Сөзсүз түрдө эми кээ бир бул эми келишимге жараша болот да. Кээ бир мамлекеттерде биздеги котормочунун жардамы менен сабактар, кээ бир мамлекеттерде даярданып барыш керек. Анын үчүн бизде каралган бүт баары. Окууга барардан барын ошол жака өзүбүз эле Кыргызстандагы лицейлерде, мектептерде, университет, институттарда тил боюнча курсын өтөт, тил даярдыгы. Андан сырткары бизде чет мамлекеттерден өтүп кеткен кадрлар көп, окуп келген кадрлар. Тил маселеси бул жерден көп деле мындай көйгөй маселе жаратпайт. Ошондо англис тилинде дагы англис тилинде кеңири сүйлөгөндөр бар, кытай тилинде сүйлөгөндөр бар, түрк тилинде сүйлөгөндөр бар. Ошолордун жардамы менен алар кийинкилерди окутуп, кийинкилерге жардам берип кете берет. Эч кандай маселе жок бул жерде. Санариптештирүүгө өтүү боюнча президенттин жарлыгы бар эмеспи? Түзүү тиеши бар бизде. Азыр биздин куралдуу күчтөрдүн катарында дагы ушул иштер катуу жүрүп атат. Санариптештирүүдө жаңы технологиялар менен иштөө. Жанагы айтып кеткен эле замандын талабы, муну менен үйрөнбөсөк, муну кыла албасак бизге алдыга жылуу жок. Армияга келип аткан балдар жөнүндө да айтып кеттиңиз да. Ошолорго келгендечи кандай мурун карап көрө турган болсок, мындай ошол жакта деген бир катуу тартипте кармаган, же болбосо мындай сабап койгон учурлар да болгон деген маселелер көп жаралчу эле да. Азыркы тапты карай турган болсок, ал жагынан ушундай маселелер кандай чечилип атат? Болобу андайлар? Аябай көйгөйлүү суроо да негизи. Азыркы учурларда мурунку жылдары 2006 жылга чейин жоокерлер 1,5 жыл служба кылчу эле да, 1,5 жыл. Азыркы учурда 1 эле жыл кызмат кылат жоокерлер. Мындай эмелер жок, аралашпайт жоокерлерчи. Ар бир аскер бөлүктө бирден эле 1 эле жылда кызмат кылышат. 1 жыл өзүнүн жоокерлер бир жаштагылар, например 18 жашта болду, 18 жашта бир чакырыктагы кызматка күздө келди, күздө кетет да, болду. Жанагы дедовщина деген жок болгон. Азыр андай жок. Андай нерсе жок. Кесе айта алабыз, азыркы учурда мындай нерсеге жол берилбейт. Көзөмөлдө катуу, талапта катуу бул маселе боюнча. Эми мурунку учурлар, катталган учурлар тиге болуп эле көбөйүп тура жатпайсыздарбы? Ошонун үстүндө иштеген орган бар, бөлүмчөлөр бар, атайын ушуну изилдеп чыга турган, жоюу боюнча. Бул күнүмдүк саат сайын, минут сайын турган иш, жол берилбейт андай нерсеге. Армиялык тартипке көндүрүш кыйынга туруп атабы? Эгерде мурункуга салыштырмалуу айта турган болсок, же бирдей элеби? Рахмат. Эми мектептен окуу жайлардан келип эле армияга кызмат кылып келгенде аскер кызматчылар характери өзгөрөт. Албетте өзгөрөт. Дароо өзгөрөт. Аскер бөлүктүн көзөмөлдөө пунктунан өткөндөн кийин эле өзгөрөт. Себеби дегенде жанында турган, сапта турган да жоокерлер бар да, биргелешкен жоокерлер бар. Алардан үлгү алат. Келгенде дароо эле кызматка өтпөйт. Булар 1 айлык даярдык өтөт. Жаш жоокерлердин жыйыны деп коет. Бул аскерден ант алганга чейин жыйындар өтөт. Ошол жерде эң оңойдон жогорулап акырындан үйрөтөт. Сапка кантип туруш керек, кандай аскердик саламдашуу бериш керек, кантип жатыш керек, кантип тамак ичиш керек, кантип басыш керек, ошонун баардыгын үйрөтөт. Талаптардын баарын көрсөтөт, сабактар өтүлөт. Эми бул өзүнчө бир процесс да, акырын уштап көндүрөт да, сразу эле баардыгын чуркатып толорго эметтирбейт, көндүрөт, басканды бүт элементарный оңой нерселерден үйрөтүп барып анан бул аскер кызматын аяктагы чакты жакшынакай жоокер болуп чыгат да. Арасында бар эми тартип бузганда, бирок аларга биздин ошол тармакта иштеген тарбия иштери боюнча офицерлер бар. Биргелешип күч түзүмдөрү менен аскер прокуратурасына менен келип сабак өтүшөт.
тармак алып барабыз, сабактар да өтүлөт. Эми баягы тартип бузуулар деле көп катталбайт. Кинолордон көрүп калганбыз го. Жанагы армиядагылар деген тургула дегенде тура калып, анан кийин бир нече секунд ичинде кийингиле дегенде кийинишет го. Азыр деле ошентишеби? Же андай эмеспи? Жок, андай эмес. Бул баягы кино бул эми баягы медалдын биринчи тарабы. Баягы көркөмдөш керек ал жакта. Баягы мурункудан келаткан бир иш-чаралар андай жок. Атайын убакыт берилет. Негизи ошол бүт баары бөлүнгөн. Бул жокер эле эмес, бүт аскер кызматкер. Эртең менекенден баштап кечке чейин ар бир минут убактыбызга чейин бөлүнгөн. Күн тартиби. Күн тартиби бар деп коет. Регламентибиз бар өзүбүздүн. Канчада туруш керек, канчада тамакка барыш керек, канчада сабакка барыш керек, канча саат окуш керек. Сабактан келип өзүнүн дем алуу, жеке убактысы бар. Ушундай телепередачаларды, телекөрсөтүүлөрдү көргөнгө убактысы бар, эс алуу убактысы бар, жуум алууга убактысы бар. Баягындай кат жазып үй менен сүйлөшкөнгө убактылары бар. Анан сөзсүз түрдө бул эс алуу убактысы 8 сааттык, кечинде 10-до жатышты 22:00, эртең менен 6:00 чейин. Нөмөттө тургандарда аларга да регламент бар, канча саат укташ керек, нөмөттө кандай эс алыш керек. Жолго салынган баары. Жолго салынган, мен изилденип чыккан да мунун баары баягы күч келбеш керек, жокердин жашоосуна, иштегенине, офицерлердин иштегенине, ойлонуусуна күч келтирбегидей кылып туруп, жакшынакай күн тартиби менен иштейбиз. Сиздердин экинчи жубайыңыздар да кылып аткан иштериңиздерге нааразы болбойбу же нааразычылыктар чыгып кеткен учурлар барбы? Аскер биздин үй бүлө боюнча аскер офицерлердин баягы мисалы 20 жыл кызмат кылды, ал бул жерде бир аскер бөлүктө 3 жыл, 4 жыл кызмат кылат, анан башка аскер бөлүккө которулат. Ошондон аялдарына негизи медаль бериш керек, бул аялдарыбызгачы. Медаль бериш керек, анткени ошончалык баягы башка аскер бөлүккө которулгандан башка уже окуга тапшырыш керек баланы, садикке бериш керек баланы, өзүн да жумушка камсыздатыш керек жубайымды. Ошондой эме аракеттер бар. Кээ бир бар офицерлердин айымдары бар, что байнасы иш болуп калат да, аскер кызматкер болуп калат. Анда ал жакшы, кызматкер кылып кете берет. А эгер айымы кээ бирөөнүкү мугалим болуп калса да жакшы, мугалим же болсо медик болуп калса, андан башка тармакта болуп калса кыйыныраак болуп калат да. Ошол жолдошу менен кошуп башка жака барып көнүп, ишин дагы чоң алып кеткенге дебейсизби? Эми баягы көнүп деле калдык мындай нерсеге. Мен Азамат Чөкмөчүн азыр айтып, жубай менен бирге бир кызматта, жубай дагы аскер кызматкери. Эми балдарга негизи үйгө келгенде өзгөрүшүң керек экен, бирок кээде баягы кыла албай каласың, балдарыңа деле ошо аскердик тартипте болуп калып, ошо балдар деле көнүп калат экен. Мектепке барганда алар деле ошо мектептерге бат эле адаптация болот да. Алар деле башка которулуп барганда эми бардыгы түшүнүү менен бардыгын жолго салса болот. Үйдөгү ишти өзүнчө, кызматтык ишти өзүнчө алып барып үй бүлөгө да көңүл буруш керек, сөзсүз түрдө. Үй бүлөңдө тынччылык болбосо эч качан кызматың келбейт. Сизде кошумчалай турган кеп бар болушу керек, себеп дегенде сиздики өзүңүздүн жубайыңыз дагы аскер кызматы болгондугуна байланыштуу. Сизге эки адамга караганда жакшыраак, жеңилирээк турбайбы? Ооба, мен ошо Бишкек гарнизонунда кызмат кылып жүргөндө, ошо үйлөнгөндө эле менин келинчегим да мен аскер кызматкери болом деген. Себеби дегенде мурун өзү ошо мектепте окуп жүргөндө ошо эң сезишкен да, ушундай форма кийип эметкендичи. Азыр уже 14 жыл болду кызмат кылганына келинчегим менен бирге элешкен. Ош гарнизонунда кызмат кылдык, чогуу жүрдү. Жалал Абад гарнизонунда кызмат кылдык, чогуу жүрдү. Бишкекте, Балыкчыда уже кызмат кылып жүрөбүз. Чогуу бирге. Эми ал нөмөткө чыкканда мен үйдө балдарды карайм. Мен нөмөткө чыкканда келинчегим карайм. Бири-бирибизди түшүнүп, ушундай ар тармакта кызмат алып барып жүрөбүз. Ошо мен үчүн мындай кыйын эмес да. Мурункусу жана азыркысы деп талдай турган болсок да, сиздер тарабынанчы кандай баа берет элеңиздер өзүңүздөр? Эми мындай да, жалпысынан алып караганда баягы мурункусуна азыркысына деп мен баа берүүдөн алысмын азыр. Эми сөзсүз мурунку. Мен жанагы деле баса белгилеп айткан сөзүм бар, бир замандын талабына жараша. Заман менен бир кадамда өнүп өсүү депчи. Да, мурунку заманда ошол кезде заман ушундай эле. Кемчиликтер кеткен, кемчиликтер болгон, жаңы түптөлгөн, көп нерсени билиш эмеспиз, анан бөлүнүп чыгып, ошондой жанагындай бир эми ошол талапка жараша болуп келаткан да, анан заман өзгөрүп атат, талап өзгөрүп атат. Ошо менен кошо кыргыз армиясы куралдуу күчтөрдө өнүгүп атат да.
Кыргызстандагы талап эле эмес, бүткүл дүйнөдөгү талап, замандын талабы менен чогуу өзгөрүп. Азыр айтып атпайбызбы, технологиянын өзүшү депчи, технологиянын заманы депчи. Азыр эми компьютер жок кызматты элестетип көрүңүз. Мурун компьютер жок жакшы иштей берчүбүз да жөн эле. Колго жазып иштечүбүз, убакытты талап кылчу экен, кандайдыр бир күчтөр талап кылчу экен. Азыр компьютер жок иштеп көрүңүз. Байланыш жок азыр. Мурун эми азыркыдай күчтүү байланыштар жок эле да. Азыркыдай уламдан улам күнүнөн күнү бири-биринин атаандошу менен жаңы байланыштын түрлөрү чыгып атпайбы? Оңойлоштуруу боюнчачы. Муну менен чек болбойт болуш керек, менин оюмча, токтолбойт. Бул дагы бир кайсы бир заман өзгөргөн сайын азыр эми өсүү процесси. көп убакыт эмес, бир аз эле бир убакыттын ичинде Кудайым буйрса бир жакшы бир деңгээлге чыгат болуш керек деген ойдомун да мен. Эмнеге дегенде баягы технология токтоп турбайт экен, бирок технологиянын бир финалына заман деле жетип калдыбы дейм да азырчы. Жетип калдыбы деп ойлойм да, эми ошого жетип дагы бир башка нерселерди ойлоп бир башкача болуп калбаса эле артта калбайбыз. Өнүгүүнүн үстүндө эле болушубуз керек. Кадам чогуу кетет экен да заман менен. Сенин айланаң өнүгүп атабы, армия сөзсүз өнүгөт экен. Жаңыланып атабы заманың, армия да жаңыланат экен да. Профессионал катары сиздерге келип аткан баягы заманбап талаптарга дагы, силердин каржылоо жагына дагы көңүл бурулуп аткан баардыгына мындай жалпысынан алганда ыраазы экенсиздер да, Сөзсүз түрдө. Азыр эми башка кол башчыбыз президентибиз деле мына биз айтпасак деле бүт бардык. Сиздер күбөсүздөр, эл күбө. Акыркы мына 5 жылда, 4 жыл, 5 жылда алалы кандай көңүл бурулуп баштады. Жаңылануу, мына чек ара кызматы кандай жаңыланып атат. Биздин куралдуу күчтөрүбүз кандай жаңыланып, эмне деген техникаларды алдык, эмне деген эми жаңы куралдарды алып, эми баарын баягы ачыкка чыгарбайбыз дегичи, бирок эми баягы колдонуп, үйрөтүп аткан катары киши өтө эле жакшы, өтө эле жакшы. Азыр мына мурунку неме боюнча, социалдык камсыздоо боюнча, эмне иштер боюнча мына азыр турак жай маселеси, ошол эле эгер турак жайың жок боло турган болчу жанагы ордуна компенсация маселеси акчалай, тамак аш маселеси 2021 жылдан баштап жоокерлердин тамак аш нормасына да өзгөртүү киргизилген. Мурунку нормадан өзгөртүү киргизип, рациондорду өзгөртүп, кошумча тамактар менен витаминдүү жанагы тамактар менен кошумчаланып берилип баштады. Ал дагы 3 жыл болду, мына баары жакшы. Эң негизгиси жоокердин курзагы ток, кийими бүтүн, уйкусу тынч, машыгууга эмне болбойт, өсүш керек, өнүгүш керек. Ошонун ичинде Кыргызстаныбыз дагы тынч, дүйнөбүз дагы тынч. Ошонун үчүн Кыргызстан эми армияда дагы бир баса белгилеп айтып кетейин. Күчтүү армия, күчтүү мамлекет, күчтүү армия депчи. Ошо мамлекет күчтүү болуш үчүн биз дагы салымыбызды кошушубуз керек. Армия сөзсүз түрдө Кыргызстандын чек арасын, келечегин душмандардан, сырткы ички душмандардан коргош керек. Ошону менен бирге мамлекетибиз өнүксө, армиябыз сөзсүз түрдө өнүгөт да. Силер баягы жоокер сакчылар болгондон кийин, элдин сакчылары болгондон кийин сиздердин кызматыңыздар көп учурда мындай артта калат да, бирок ошол иш процессинде эле көп нерселерди кылып атпайсыздарбы? Анан кээ бир моменттер болот, ушу нааразы болуп кеткен, эл арасында сөздөрдө чыгып калатпайбы? Ошондо сиздер ичиңиздерден өзүңүздөрдүн мындай эмеңиздер, сезимиңиздер кандай болот? Ошол тараптан да кичине бөлүшсөңүз. Биз ал туура эле вопрос. Биз офицер болуп тандалып өз окуганбыз, ошону билип туруп окуганбыз да. Ошо эртең менен, например, 6-да саат жумуш саат 8-де башталса, биздеки ненормированный работа деп коет да биздечи. Анткени өздүк курам менен иштейбиз да. Ар кандай ситуациялар болот. По тревога болуп чакырып калышы мүмкүн. Например, башка гражданский адамдар болсо, алардыкы ровно саат 8-де башталса, анан либо 5-те бүтөт, либо 6-да бүтөт да жумуштарычы. Биздики андай эмес да. Анткени бизде бундан башка наряд деген нерселер бар да, күзөткө турган күндөр бар. Караул деген нерселер бар. Ошолорго биз турабыз да. Биз курсант кезекте күндү эстегенде, караулда биз турсак, жаңы жыл турасың караулда. Башка студенттер ал кезекте эмне кылып жүргөн болот? Эс алып жүргөн болот. Ошондой сыяктуу эле да. Катмар, калың катмарды эч контролдой албайсың, эч кимдин оозун тыя албайсың. Бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат, бирөө түшүнүп айтат, бирөө түшүнбөй айтат. Да, жанагындай бизде бир учурлар болуп калат. Эми бул жашоо экен, адам экен да, сөзсүз кокустук болуп калат экен кээде, бир нерсе болуп кеткен. Анан ушул кээде бир өкүндүргөнү мени ушул жанагы билип билбей туруп негативди айткандар да.
Анан арасында жакшы позитивдер да чыгат. Түшүнүү мененчи мындай болот, бул тигиндей болот деп эми сен адамдын оозун кармай албайсың да, сүйлөй берет да, эми анага көңүл бурбаш керек. Сен анын менен эмесең жашооңду токтотуп же ишиңди токтотуп койбошуң керек да. Кайра күчтөнүшүң керек. Может ошол эле комментарий жана сын пикирлердин ичинен сабак да чыгып калышы мүмкүн, үлгү да чыгып калышы мүмкүн. Ошол жерден ой бир жакшы бир кандай бир идеялар неме чыгып калышы мүмкүн, совет чыгып калышы мүмкүн да. Анан аларга да көңүл буруш керек эми, бирок анан ушундай экен деп эле токтоп калганда болбойт. Өз ишиңди кыла беришиң керек. Бул эми бул боло турган нерсе депчи боло турган. Бирок алдын алыш керек, болтурбаганга аракет кылыш керек. Ошону биринчиден эң биринчи кадам бул ошону болтурбаганга аракет кылыш керек. Анан эми тилекке каршы анан болуп кетерден учурларда айла жок, эмне кылабыз кээде ушундай иштер да болуп калат. Эми негативке мындай туруктуу да болушубуз керек, туруктуу болушубуз керек. Анан негативке сынып калган болбойт да. Боло турган нерселер болуп калышы мүмкүн экен деп айтып атпайсызбы? А негизи ошол эгерде адам профессионал боло турган болсочу, ар бир адам өзүнүн ишин так аткара турган болсо, ошондой нерселерге жол бербей койсо болобу? Адамдын колунан келе турган болсо, адам дагы адам экен да, эми адам дагы кээде чарчайт экен. Чынбы? Бирок болтурбай койгон биздин милдетибиз бул. Болтурбаш керекпиз биз, болтурбаш керекпиз. Ошону алдын алышыбыз керек. Эми бул өтө татаал иш да, башынан баштап мына аз айтып кетпедикпи? Жана адаптационный программа, биринчи адаптация келгени, көзөмөл, анан жана коопсуздук чараларды сактоо боюнча күнүгө сабактар, нускама сабактары, инструктаждар, ошонун баары көзөмөлдө профессионал адам катары муну болтурбашыбыз керек. Жана табигый эле кырсык болуп кетпесе, профессионал катары биз кылбашыбыз керек. Жол бербешибиз керек. Ошонун үстүндө иштеп жатасыздар. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз, иштейбиз, иштей бермекчибиз ушунун үстүндө дагы. ошол боюнча иш кагаздары бар, нускамалар бар, ошолорду колдонобуз. Эң кымбат нерсе бул Адамдын өмүрү, ден соолугу. Анан ушул армияга келип калып, майып болуп калып же болбосо жебир өмүрүнөн айрылып калган бул өтө жаман нерсе. Биз үчүн ошо үйрөткөн, ошо командири үчүн бул өтө жаман нерсе. Андай нерсе болбош керек. Жол бербешибиз керек. Чоң рахмат сиздерге. Дайыр жол бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Силердин ушундай кыйын ишиңиздерде жалаң гана ийгиликтерди каалайбыз. Дүйнөдө тынчтык болсун, анын ичинде Кыргызстаныбызда, балыкчы шаарыбызда тынчтык, өсүп өнүгүү болсун. Рахмат. Рахмат.